18-7-50 dertte menenki. Mınaki avtobustun айдоочусу. Жүргөн күнү сүзгөт. Аял. Mınaki Moğol болчу экен автобус. Ушул автобус сүзгөн экен. Урматтуу автобус айдаган шофурлар акчага ушунчалык умтулбай эле койгулачы. Карагылачы. Аял кишини сүзгөтмүш. Дагы мен жаным кашайып атат. Кашайган адамдар барбы мага окшоп, Кашайган адамдар. Мен талаада жүргөн каттыммын, Талаада жүргөн. Канча жыл 3 баланы колтуктап, мен силерге белимди бекен булган бойдон бүгүнкө чейин бууп келатам. Бууп, чечпей келатам. Мен алыста жүрүп, мен билем кимдин ким экенинчи. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Болду, токтоткулачы. Колуңду сындырам деп айтты. Эркең деле чыгасың, катының деле чыгасың, кызың деле чыгасың, кемпир деле чыгат. Токтоткула да иштеп аткан балдарды иштеп атат дегенди айтыш керек да. Айтыш керек да. Жаңы эле чет элде бириң башымды жаңы эле көтөрүп, менин Кыргызстаныма ушундай келди деп сонун балдарды мен канча деген адамга чет мамлекеттерде ушундай айтып жүрөм. Башымды жаңы эле көтөрдүм. Башымды кайра сындырбагылачы, ушакчы болбагылачы. Бир эле сөзгө жабыша аласыңар. Колуңду сындырам да жанына батып кетти да, жанына. Бул мадымар үчүн, акмак үчүн мен 2 телефонумду ыргыттым, 2 телефонум сынды. Ар кимдин өзүнүн историясы бар да, туурабы бул баланычы, бул камчынычы, Садыр экөөнүн жөн жайына койгулачы. Апалар чыкпайсыңарбы, айтпайсыңарбы, колуңду сындырам деген сөздө эмнеси бар экен? Он тоже камчыны тоже давили. Барыбыз. Тиякта тажиктер давили. Орусу бар бул бала, ошого карабай апа деп, орозо күндөрүндө жанталашып жанында жүрөт. Үйүң жок болсо үйүңдү салып жанында жүрөт. Чачыңдан сылап жүрөт, башыңдан сылап жүрөт. Силерге бакчы эмне керек? Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп, Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кечирим сурасың дейле. Geçirim sırabay da koy kamçılalım. Sırabay. Bu 30 yıl bana bir tıyım bergenmez. Bu tolka sevmeydi götürgen devlet. Madumar esne gerçeği. Kiçineke Kırgız elinden ne kumtordu kanday alıp koydu sabır ya. 30 yıldan beri sen eşekte kalıp cürdün bü. Eşekte kalıp cürdün bü ya. Kumtordu alıp koydun, mikakomda alıp koydu yerge. Altın bal alıp da ey. Elderge cedin barın gayrı bir transformasyon çıkarvat ey. Bektinler var mı ya?
Ey, gözüңөрдү açкылачы. Адахан бүтүн Кыргызстан деп эле. Сенчи элди экиге бөлүп атасың, Адахан. Gözүңдү аччы билиң, gözүңдү аччы, gözүңдү аччы. Россия сени жакшы көрөт деп ойлоп атасың ба? Эй, Россия дегенче сени жаман көрөт. Сенин бир кол сөмөйүңдү көтөргөндөн башка. Сен сабаттуусуң бу. Сен аңдыган адамсың, аңдып гана жүрөсүң. Сен эми кумтөрдү алгандан кийин эмне? Президент ажо болгуң келип атабы? Нет, дорогой, ты не угадал. Ел туруп берет. Сомдун соодасы орус рубли кескин арзандап кетти. Кыргызстанда орус акчасынын сомго карата курсу арзандап, 1 сом 78 тыйынга чейин түшүп кетти. Улуттук банктын 28 ноябрдагы расмий курсунда рублдун баасы 81 тыйын деп турат. Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында 1 рубль 78 тыйындан сатып алынып, 83 тыйындын тегерегинде сатылууда. Эми Отунбаеванын ким экенин 2010-жылы мен айткам. Бул самозванка өзүн өзү көтөрүп алган бир саясатчы десең дагы тилим барбайт деп айткам. Соңку кездеги жасаган аракеттери нукура жүзүн көрсөттү. Биздин элибиз ушундай экен да, көпкө чейин чыдап жүрө берет экен, айтсаң укпайт экен, көңүл бурбайт экен. Сөзсүз түрдө кечекиндей болуп, баарын жылаңачтап көчөгө чыгарып алгандан кийин кокуйлап калган үчүн. А кишинин ким экенин биз аябай жакшы билебиз. А киши кимдин аркасынан ушундай болуп жасалып атканын да билебиз. Ушунча мезгилден бери биздин мамлекетибизге пайдасына караганда зыяны көбүрөөк тийдиби, же зыянына караганда пайдасы көбүрөөкпү, аны да билебиз. Ошондуктан бул коомго аябагандай каттуу сок курду. Болгондо дагы улуттук намыска каттуу сок курду. Аял кишиге биздин элибизде керемет касиеттүү сөздөрүбүз бар. Кызга 40 үйдөн тийүү деген сөз бар. Анан 40 үйдөн тийүү болуп атса, бүтүндөй ич көйнөктөрүн музейге илип алып көчөгө чыгышты, муну жапайычылык деп коет. Муну аябагандай каттуу сабатсыздык деп коет. Мүмкүн бул киши Лондонго барып алып ушул ишин жасап көрсө болмок. Лондонго барып ушул ишти жасаган болсо, анан ошол өзү сыйынып жүргөн демократтар кандай жасаганын көрсөтүп коет эле. Мына Францияда ушул иштерди жасап көрөбүз деп чыгышты. Не деген урду соккуга калышты. Украинада көрүп атасыздар, эмне деген ушул жылаңачтанабыз деген аял затын эмне деген күйлөргө салып атат, көрүп атасыз. А биздин элибиздин улуттук маданиятында, каада салтында бул деген жапайылык. Мен Роза Отунбаеванын бул ишин эле эмес, негизи бул кишинин саясаттагы жүргүзгөн иштеринин бүт баарына улуттук мамлекеттик кызыкчылыктарга каттуу сок куруп аткан инсан катарында баалайм. Жакшы эмес. Ушуну дагы көтөрүп, дагы да болсо ошол көрүнгөн жерге, көрүнгөн жыйындарга чакырып алып, аны төргө отургузуп коюп жүргүзүп аткан саясатчылар аман болсун дейм. Ушуну да коргоп чыгып аткан кээ бир саясатчылар болуп атат, алар да аман болсун. Эгерде көз карашыңар ошо Отунбаева менен бирге боло турган болсо, анда аман эле болгула. Анда менин элим, менин жерим деген түшүнүктөрдү сыртка чыгарып койгула. Билебиз, баарыбыз демократияны жакшы көрөбүз. Бирок демократия чеги менен, жоопкерчилик чеги менен. Бизге аял затты ушунчалык кастарлап, аял заттын бийиктигин, улуулугун, анын ыйыктыгын даңазалаган биздин керемет залкар акын жазуучуларыбыз бар. Биздин ата бабаларыбыз мүмкүн баарыбыз айылдан келгенбиз. Аял заттын чачын тарагандан кийинки таракта калган чачын да жерге таштабайт. Дамбалын эмес кечирип койгула. Таракта калган чачын да жерге таштабай, ошону ороп, акырын кишинин буту тийбей турган жерге, кишинин көзү көрбөй турган жерге кыстарып коет. Бул керемет биздин маданиятыбыз. А бирок Отунбаевада мындай түшүнүктөрдүн чети да жок. Ал өзү айылдан келбей асмандан түшүптүр. Кайдан келиптир өзү? Биз кыргыз бүтүндөй баарыбыз ошол айылдан келгенбиз. Баарыбыз айылдан чыкканбыз. Биз сыймыктанып, биз залкарлар деп көтөрүп жүргөн азаматтардын бирөөсүн айтсынчы, ошо шаарда туулуп, асфальтта чоңоюп, шоколад жеп, балмуздак жеп чоңойгон деп. Жок. Мына азыр көкөлөтүп аткан Айтматовдон баштап, Касымалы Жантошевден, Төлөгөн Касымбековден, Түгөлбай Сыдыкбековден ким деген залкарларды алып карабаңыз, бүт баары айылдан жата калып, арыктан суу ичип чоңойгон. Ошол Отунбаева жеп көрүп аткан айылдыктардын өкүлдөрү. Бул жагынан алганда, бул аялдын кезектеги шермендечилиги катарында гана баа берет.